Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Жолдошев Төлөнбай. Мен өзүм жогорку кеңеште отун энергетика комплексинде консультант болуп иштейм. Мындан тышкары мен өзүм кесибим юрист болсо дагы мен чыгармачылыгында алектенемин. Мен өзүм юриспруденция боюнча 15 китептин автору боломун. Кылмыш жаза укугу боюнча кодекске комментарий, жарандык укук, эл аралык укук, үй бүлөлүк укук деп ошого мен 15ден ашык китептердин автору болом. Мына 23 жылдан бери ушундай китептерди чыгарып, өзүбүздүн жаш юристтерди, студенттерди даярданга өз салымымды кошуп келем. Эми болсо мен мына 5 жыл мурда биздин Залкар чыгармабыз Манас эпосу боюнча роман жаза баштаган элем. Эмне себептен мен ошону жаздым? Эмнеге мага ушул даяр турган жумушумда юристтиктен юридический китептерди жазбасам ушу Манаска өтүп кеттим. Ошол боюнча мен азыр көптөр силерге түшүндүк берейин деп атайын ушу YouTube каналымды ачып, силерге ушул боюнча түшүндүк берейинге аракет кылып жатамын. Мен буюрса ушу күндөн баштап такай ушул өзүмдүн китептерим жөнүндө айтып берип, андан кийин андан убакыт жетишинче окуп, китептерден окуп силерге айтып беремин. Эми биринчиден мен азыр муну көрсөтүп коеюн. Мына мындай болуп, Манас романы Сагын Оразбактын варианты негизинде жазылган Манас романы мына биринчи тому. Бул экинчи том, бул үчүнчү том, төртүнчү том, аягында мына бешинчи том. Мен буларды эмне себептен жаздым? Ошо боюнча азыр көптөр айтып берсем, мына өзүңөр көрүп жатасыңар, сайыс талкалангандан бери биз мына эгемендүү мамлекет болдук. Мурдагы коммунисттик идеал, коммунисттик идея жок болуп кеткенден кийин эми өзүбүздүк идеологиянын баштайбыз деп мына биздин ошо кездеги бийликтерибиз Манастын 7 усуяты деп ушуну идеология кылганга аракет кылдык. Аракет кылбай эле жакшы аракеттер көрүнүп жатат. Мына өзүңөр көрүп жатасыңар, атайын Манас академиясы ачылган бизде, Манас театры ачылды. Биздин азамат чыгаандарыбыздын, бийлик башчыларынын аракеттердин аркасында биздин Манас эпосу ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк тизмесине дагы материалдык эмес баалыктардын тизмесине кирип, биздин баарыбызды кубанычка бөлөдү. Бирок ошондой болсо дагы бул Манасты жайылтуу көңүлдөгүдөй кетпей калды. Себеби бул Манас эпосубуз аябай эле чоң, көлөмдүү болгондо ыр түрүндө жазылган чыгарма болгондуктан муну окуш, муну түшүнүш, андан дагы муну башка элдерге тилине которуп, башка элдердин жайылтыш өтө эле кыйын болуп жатат. Себеби өзүңөр билесиңер, бул Манас эпосубуз дүйнөдөгү эң чоң чыгарма. Анын 500 миңден ашык ырсаптар турат. Ошол себептен муну ыр түрүндө ушундай кереметтүү жазылган чыгарманы бүт жакшына кылып которуп, башка тилге ыр түрүндө алып чыгып, аны жайылтуу өтө кыйын болуп эсептелет. Ошон үчүн мен бул көбүнчө китеп боюнча, эпос боюнча китеп жазууну чечтим. Дегенде мен муну роман эмес, кинонун сценарист, тасманын сценарист катары тарткан элем, жазган элем. Андан кийин ошону мен кино кылып тартканга, кыргыз фильмге барсам, ал жерде акча каражаты жетишсиз болуп калгандыгынан бир аз күзө турганга туура келди. Ошондо мага ошол жерде иштеген кыргыз фильмдин башкы редактору Раматылык Талип Ибраимов агайым айтты: балам, деди, сен эми өзүңдүн чымының бар экен, ушул мүмкүнчүлүгүң болсо эли журтуңа кызмат кылып, ушул сценарийиңди, мына 100 барактуу сценарий болуптур деди. Ушуну сен азыр роман кылып жазып туруп эле элге журтка тартуулабайсыңбы? Себеби муну азыр, деди, биздин балдарыбыз
китеп окуганда качып жатышат. Китеп окубай жалаң эле соткага кирип, интернеттеги батышты кинолорду башкаларды көрүп, биздин өзүнүн улуттун уңгусу болгон Манасты унутуп баратышат. Манасты аракет кылса да түшүнбөй атат. Сен муну көрүп атасың, ыртырын чоң көлөмдүү чыгарма деп айтты. Ошондон кийин анан мен макул болуп туруп, ошо Манасты роман түрүндө жаза баштадым. Бул адегенде мен бул ишти 16-жылы баштаган болсом, мен чынын айтсам муну 1 жыл бою кантип жазышымды билбестен аябай башым маң болду. Себеби муну өзүңөр окугандар билсе керек, эпосубуз бир аз чаржайып жазылган. Анда кайсы каарманды сөз кайдан башталып, кайда бүтүп жатат, кайсы окуя кайсы жерден башталып, кайдан бүтүп атат. Бул жөнүндө мындай так дароо бир окуган киши муну билиши, аныктап алышы өтө кыйын. Ал жаш балдар үчүн эмес, чоң кишилер үчүн дагы бир топ түйшүк жаратат. Ошондуктан мен муну адегенде 3-4 жыл окуп алып туруп, андан кийин гана план түзүп, ар бир каармандын сөздөрүн, анын айткан сөздөрүн, анын кыймыл аракеттерин, окуян кайда болгон бүт баарын өзүнчө схема, план түзүп алып, таблица түзүп алып, ошондон кийин жаздым. Мен өзүм кесибим боюнча мурдакта айткандай, өзүм юрист болуп, Москвада 89-жылы Ломоносов атындагы университеттин юридика факультетин бүтүргөнмүн. Андан кийин 7 жыл прокуратурада иштегем. Ошондо биз прокуратурада иштегенде кылмыш иштерди тергегенде биз ар бир кылмыш боюнча атайын таблица түзүп алат элек. Мына айыпталуучунун сөзү мынандай, жабырлануучу бул, күбөлөрдүкү бул, ушулардын баары менен айыпталуучунун күнөөсү далилденет деп туруп, ушинтип таблица түзүп алып туруп, анан анын жанына баракты, ошонун ишти мынанчанчы барак деп жазып алып туруп, ошонун жардамы менен анан кийин биз делону ишти жүргүзөт элек. Мен дагы кудду ушундай кылып туруп, бул Манасты жазышты баштаардан мурда ошентип адегенде мына Манастын сөзү бул жерден башталды, мынанчанчы барак. Кийин айтайлык Бакайдын сөзү кетти, мынанчанчы барак, Жакыптыкы мынанчанчы деп бүт баардыгын бөлүп ылгап алып, андан кийин гана ошонун баардыгын бириктирип туруп, ошондон кийин гана толугу бойдон Манастын кайсы окуясы каерден башталып, кайсы каарман эмне деп сүйлөп, ошонун баардыгын өзүмдүн башымда, көз алдымда системалаштырып алдым. Мен муну эмне себептен кылдым? Өзүңөр билесиңер, бизде залкар манашчыларыбыз көп. Манашчы жатка билген, биздин аябай кыйын чыгаан жигиттерибиз бар. Ошолор мен китептин бир жерин туура эмес жазып койсо, койчу бул туура эмес жазыптыр. Мына бул жеринде бул башка каармандын сөзү же болбосо муну окуя башкача болгон деп туруп айтса, мен шерменде болуп калдым. Ошон үчүн мен андай болбош үчүн өтө кылдаттык менен муну пландаштырып, андан кийин гана бул ишке кириштим. Мына мен азыр кыскача ушул кантип жазганымды айттым. Эми болсо мен силерге ушул китептен үзүндүлөр окуп берейин. Андан кийин кийинки биздин видео тасмабызда бул китепти кантип жазгандын тарыхын мен силерге кийин дагы айтып берем. Азыр болсо мен силерге бул китептен окуп берейин. Биринчи бап, Манас романы. Биринчи бап, кыргыздардын Алоокеден жеңилиши жана Ала тоонун сүргүнгө айдалышы. Кыргыз болгонум, кыргыз атка конгонум, эчен кылымдарды арытып, канчалаган душмандар менен чабышып, эчен кыя белестерди ачты. Элинин, жеринин эркиндиги үчүн канчалаган эр азаматтар өз өмүрлөрүндө аяшкан жок. Алардын арасында Манастын орду бөтөнчө айырмаланып турат. Уламадан уласак, улуулардан сурасак, кыргыз эли эзилтеден ээлеген жерлер
Ыйык Алатуудун күн жүрүш тарабы Эренге чейин, түн тарабы Енисай, күн батышы Орол, күн чыгыш Тебитти камтыган. Енисай элин Қан Мамай 40 жыл башкарып, журту көбөйүп, 40 урууга жетти. Бирок 5 аял алса да балалуу болбой, көп төрөгөн жесир аялды алат. Ал Мамайга бир уул төрөп бергенде, кубанган атасы атын Бөдөнө деп коет. Атасы өлгөндө Бөдөнө анын ордуна Кан болот. Бөдөнөдөн Ботой, Бөйөн хан, Бөйөн хандан Чаян хан, Чаян хандан Каракан, Каракандан Орозду Баатыр тараган. Орозду Баатырдын тушунда кыргыздар аябай байып, жыргал турмушта жашашат. Орозду Баатыр 5 аял алып, 10 балалуу болот. Чоң аялдан Жакып менен Шыгайкан, экинчисине Катаган менен Каткалаң, үчүнчүсүнөн Жамгырчы менен Балта, төртүнчүсүнөн Касиет менен Калка, бешинчисинен Текечи менен Кызылтай туулат. Убакыт сааты келип, Орозду дүйнөдөн кайтканда кыргыздын башына оор мүшкүл түштү. Ошол кезде кыргыздын элдешкис душманы Кара Кытай калмакты Нарын шаарында Алооке хан башкарып турган. Ал Самаркан Анжиянды чаап жүргөндө Орозду өлдү деген кабарды угуп, жер жайнаган аскер менен Жизнай үйүндө такылдап, Добулбасыны баркылдап, калың Кытай какайлап, Керней Сурнай тартылып, таласка келип жетти катылып. Жамгырдай атылып, жер каралып түн болуп, көргөнгө дүмөк күн болуп, чаң обого бурулуп, найзанын башы кагышып, адамдын башы чабышып, асты элди таптады, аркасы силдей каптады. Кудай эч кимге мындайдын бетин көргөзбөсүн. Ороздунун чоң уулу Жакып 15-те, калган инелери андан да жаш болгондуктан кыргыздарды башкара турган эч ким жок болуп, душманга татыктуу каршылык көрсөтө алышпады. Талаш жерин дыйга, канга толтуруп, калмактар ырайымсыздык менен кыргыздардын баш көтөрөр эрлеринин баарын чабышып, соо калганын бытырап, кокту колот, тоо аралай качышты. Айылдарда бели бүкчүйгөн чал кемпир, жерден боорун көтөрө элек жаш балдар калып, үй мүлкү таланып, тагдырынан алган кыргыздар өңгөчүн тарта боздоду, душмандан аябай кордолду. Сулуу кыз келиндер чыңырган бойдон кетти олжого, чамасы келбеди эч кимдин аларды коргоого. Орозду Баатыр өлбөгөндө ушунча корду көрбөйт элек деп ыйлаган үн таласты кара түтүн каптаган каран түн калды. Толук жеңишке жеткенден кийин душмандар кыргыздарга оор салышып, буттап алтын зер алышты. Ал алтынды таппаса, кыргыздын жайылып жүргөн малын чабышып, малдан кемип калса, башты чаап, жанды алып, каршылык көрсөткөндөр кармап алып кул кылды. Кароол чокудагы көк туу тытылып өрттөнүп, ордо толугу менен талкаланды. Эчен деген муундар таап жыйнаган Ороздунун казынасын душмандар талап алышып, кылымдар бою сакталып келген бичиктерди, башкача айтканда кол жазмаларды Кытай чечилдери өрттөп жиберишти. Кыргыздар билимден ажырап, сабатсыз, караңгы бойдон калсын, биздин эл гана дүйнөдө билимдүү болсун дешип, тоолордогу бетинде жазуусу бар байыркы таштарды таптырышып, эч кандай из калбасын деп, аларды дарыянын ирим жерлерин өгүздөр менен сүйрөтүп барып, чөктүртүп жиберишти. Сары жүздүү, орто бойлуу, кууш көздүү, курсагы чанаштай салаңдаган Алооке хан Бежинден келип зор болду. Анын азабы ажыдардай толгонду. Алооке келет дегенде ыйлаган балдар соронду. Себеби ачуусuz келсе, каптуу мүшкүл иш кылат, каарына тигенди кара жерде түз кылат, бет алдына барганды бейпай салып жататат, чындап жини кармаса калдайларга сабатат. Каары күчтүү, канаты, букарасын сабатуу Алоокенин түбүнөн бетки адаты. Кыргыздарды жеңип алганына кубанган Алооке
Анжияндағы ордосунун бөлмөлөрүнүн биринде эс алып жатты. Ушул мезгилдеги кара чапанчан, көк өтүкчөн, башына учтуу көк калпак кийген узун бойлуу, арык чырай, сары жүздүү раңкүлүк кечил келди. Чакырган экенсиз, ханым, деп Алоокеге жүгүндү ал. Чакырдым, кечил. Сүрдүү кара раңкүлүккө Алооке. Кандай жаңылыктар бар? Жеңилген кыргыздар биз жөнүндө эмне деп жатышат? Баары тынч, ханым, жагалдана жооп берди раңкүлүк. Жеңилип калгандан кийин кыргыздардын деми ичине түшүп, баш көтөрө албай калышты. Ооба, дал ошондой болду. Керкейди Алооке. Бул кызы талак буруттар Орозду хандын тушунда аябай кутурушуп, өлө байышып чардашты. Жерге сыйбай мал толду. Кыргыздын тукуму өсүп көбөйүп, 90 000 үйлүү эли болду. Байлыгы артып баарыдан телегей тең болду. Мына жолдоштор, угуучулар, көрөрмандар, бүгүн силер менен белгиленген убакыт жетип, эми кийинки көрсөтүүбүздө силер менен көрсөтүүнү улантабыз. Саламатта болгула.